Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тилин баштайбыз. Бүгүн балдар кыргыз тилин табаш майкын баштайбыз. Ойлойбуз, издейбиз, табабыз. Кудам кудукка түштү, курсагы борсое түштү. Эки бети кызара түштү. Бул эмне балдар? Кана табабыз? Азаматсыңар, бул борсок. Демек бүгүнкү теманын аты борсок кантип жасалат? Жана кимди, эмнени деген суроолор жөнүндө өтөбүз. Биздин сабагыбыздын максаты балдар борсок эмне экенин жана кантип жасалышын билебиз. Жана кимди, эмнени деген суроого жооп бере турган сөздөр тексттен таап айта алабыз. Жана сылык болуп үйдөгүлөргө жардам бергенди үйрөнөбүз балдар. Анда сабагыбызды баштайбыз. Биринчи жаңы сөздөрдү карайбыз. Ачыткы, дрожжи, камыр жууру, мисит тесто, өсүмдүк майы, растительное масло, чара, большая чашка. Көтөрүлөт, поднимается, унду элеш керек, надо просеять муку. Азаматсыңар балдар, бул жаңы сөздөрдү сөздүк дептерлериңерге жазабыз. Бул жаңы сөздөрдү балдар эстеп калабыз. Азыр болсо балдар сүрөттү карайбыз. Сүрөттөн кимдерди көрүп турасыңар? Алар эмне кылып жатышат? Ооба балдар, апасы менен кызы борсок жасап жатышат, Биз башында айтып кеткендей, кимдин, эмнени деген суроолор жөнүндө да өтөбүз. Бул суроолор табыш жөндөмөнүн суроолору. Табыш жөндөмөнүн мүчөсү Н, Д, Т, Ну мүчөсү. Кимди? Баланы. Кимди? Апамды. Кимди? Эжемди. Эмнени? Борсокту, коёнду, алманы. Азыр балдар экинчи көнүгүүдөгү текстти жакшы кунт коюп окуп чыгабыз дагы борсокту кантип жасаш керек экенин үйрөнөбүз. Жана ошондой эле бул тексттеги кимди, эмнени деген суроого жооп берген сөздөрдү өзүбүздүн дептерлерибизге көчүрүп жазабыз. Мисалы, апакем борсокту сонун жасайт. Эмнени сонун жасайт? Борсокту. Демек, борсокту деген сөздү дептерибизге жазабыз. Мен апама жардам берем. Бул жерде кимди, эмнени деген суроолорго жооп берген сөз жок экен. Эң биринчи унду элеш керек. Эң биринчи эмнени элеш керек? Унду элеш керек. Балдар, ушундай кылып тексттен кимди, эмнени деген суроого жооп берген сөздөрдү дептериңерге жазасыңар. Эми үчүнчү көнүгүүнү карайлы. Туурабы же туура эмеспи? Биринчи сүйлөм. Борсок жасаш үчүн унду элеш керек. Бул туурабы же туура эмеспи? Албетте туура. Балдар, ушундай кылып аягына чейин туура же туура эмес деп жазып чыгасыңар. Андан кийин балдар, үй тапшырма 62 беттеги 6 көнүгүү. Н, ыш мүчөлөрүн коюп жазгыла. Мисалы, жер семирт керек. Мүчөлөрдү кошуп жазабыз. Жерди семиртиш керек. Ушундай кылып балдар үй тапшырманы аткарып мага жибересиңер. Саламатта калгыла.